Келиним ууру тамак дейт. Келиним ууру тамак. Түнү 2-де дагы 3-тө дагы түшүп алып кухнялардан бирдекелерди алып кетип аткан, күйөөсүнөн, баламдан, жолдошунан күтүп алып, дагы бирдекелерди алып келип жеп аткан, же бизден кийин чай ичип бүткөндөн кийин дагы бирдекелерди салып жеп аткан ууру тамак деп атат да. Бир себебин издеп чыкпайт. Баягы кайнене ойлоно отуруп дароо диагнозду ууру тамак дейт да. Урматтуу эже карындашым, сен биринчи мындай ойлонуп көрбөдүңбү, ал неге ошондой кылып атат? Балким сизден уялып бир нерсе жей албай калды. Балким иштери менен, күйөөсү менен өзү ток болбой калды, курсагы тойбой калды. Ал балким кошпой эле болду эми. Баласы үчүн да кошуп жеп атат, көбүрөөк жегиси келип атат. Балким ал атасы күндө шоколад менен багат эле, ошол шоколадты алып келди берди балаңыз. Кызганычтан, капаланычтын кереги жок. Дароо ууру тамакка чыгарыштан мурда себебин аныкташ керек, билиш керек. Ошондуктан бул маселеде ойлонуң, урматтуу эже карындашым. Бирөөгө бир нерсени түзмө-түз доомат кылуудан мурда, бир нерсени айыптоодон мурда эки жакты караш керек.